Саламатсыздарбы, урматтуу шахмат сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Poker Challenge турниринин 5-турунда ойнотулган өтө кызыктуу жана көркөм ойнолгон партияны карап чыгабыз. Ак фигуралар менен Лян Авендер, кара фигуралар менен болсо Гюнай Мамедзаде оюн жүргүзөт. Анда эмесе баштадык. Конь F3, D5, G2. Максаты ак талалуу слондун жолун ачуу. C6 пешкалардын тартибин жайгаштырды. Слондун жолун буумакка. Слон G2, слон G4. Слонду оюн талаасына чыгарып алды. Эми E6дагы пешкалык түзүмдөрдү бекемдесе болот. Актар рокировкага өттү. Конь D7, C4 пешкалык түзүмдөрдү бузууга аракеттер башталды. F3 атты чапты. F3 слонду чапты. Пешка менен алганга болбойт. Пешкалык катар бузулат. Конь E5 кош чабуул жасалды. Слон G2 аттан чегинди. Конь C4 пешканы чапты. Бул позицияда караларда бир ашыкча пешка бар, бирок өнүгү жагынан артта каралардын король тараптагы фигуралары жүрүштөрүн жасай элек. Ал эми Лян болсо королун коопсуз жайга алып барган. D3 атты качырды. Конь D6 ат чегинди. E4 актар борбордук бөлүккө үстөмдүгүн жүргүзгөнү жатат. E6 борбордук бөлүктү бекемди баштады. Конь C3, конь E2, H4. Эгерде ат G6га келсе, анда пешка менен качыруу максатында алдын ала жүрүлгөн жүрүш болду. Ферзь D7, каралар королун узун рокировкага даярдап жатат. Слон E3, эгерде рокировка орун алса, коргоосуз калган пешканы чабууну көздөп жатат. E4, конь C4 D талаасын ачуу менен алмашууну сунуштап жатат. Ферзь E2 кайтарууну күчөттү. Конь E3 алмашуу башталды. Ферзь E3, конь C8 ат жолун улоо үчүн алгач чегинип, ачык жактар менен жүрүш алат. Ладья D1 ферзьти качырууда. C7 ферзь чегинди. Ферзь G5 эгерде слон менен качырса, коргоосуз калган пешканы чабат. H6 ферзьти качырууда. Ферзьке G талаасы ылайыктуу болгондуктан G4кө чегинди. Конь B6 ат жолун улады. Пешка E5. Бул жүрүштүн максаты ак талаалуу слондун жолун ачуу. Гюнай коргоосуз калган ак пешканы албастан H5 жүрүшүн жасап, ферзьти качырды. Ферзь G5ке чегинди. Конь D7 ак пешкага чабуулду күчөттү. E1 ладья кайтарууга алды. Пешка G6. Бул жүрүштүн максаты кара талалуу слонду оюн талаасына чыгаруу. Ферзь C1 андан соң аттын жүрүшүн камсыз кылуу үчүн жайгашты. Каралар узун рокировкага өттү. Ак корольго карама каршы жайгашты. Ферзь F4 коргоосуз калган пешканы чаап алыш үчүн келди. Слон G7 эгер пешканы чапса, ал дагы ак пешканы чабат. F7 конь E5 ферзь E6 шах. Король B8 чегинди. Конь E4 ат чабуулду күчөттү. Конь D3 ат кош чабуул жасады. Ладья
E3 таласына жайгашты. Пешка коргоосуз калды. Конь B2 пешканы чапты. Ошол эле учурда ладьяга чабуул коюлду. Ладья B1 атты байлоого алды. Ладья D1 алмашуу сунушталып жатат. D1 алмашылды. Ладья B3 кайрадан караларга чабуул уланууда. Король A8 бул сактануунун ыкмасы. Конь 6 чабуул күчөтүлдү. Ладья B8 коргонуу үчүн жайгашты. Каралардын жагдайы татаалдашып баратат. Ладья B7 талаасына жайгашты. B7 ферзь E8 шах. Ладья менен тосо албайт. Эгер тоскон шартта слон менен шах берилет дагы, каралар ферзнен ажырайт. Ферзь B8, ферзь C6. Эми ат менен ладьяны чабат дагы, мат коюуга жакындайт. D5, каралар терезе ачууга далбастап жатат. Конь C8, мат коюуга кооз жагдай жаралды. Эгерде каралар ферзь менен тосо турса, жөн гана мат коет. Слон D4 пешкага чабуул коюу жана коргонуу айласын издеп жатат. Ферзь A6 шах, слон A7 тосту. Конь B6 шах жана мат. Мына ушундай өтө кызыктуу жана кооз оюн орун алды. Каралардын бардык фигуралары байлануу боюнча багынып берди жана оюн аяктады. Баяндаган Бекназар Арыкбаев болду. Эгер оюн кызыктуу болгон болсо, жактырууну басып жана комментарийге оюңузду бөлүшүңүз.